Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmain amma ba'd. Albatta, İslam dini musulmanга пайдалуу болгон бардык жашоодогу жакшылыктарды, пайдаларды элге жеткиликтүү кылып жеткирип кеткен. Мына ошол жакшылыктардын бири, адептердин бири жолдо жүрүү эрежелери же болбосо жолго байланыштуу адеп, ахлактар. Өзүңүздөргө тартууланып которуп турган хадисте байкасаңыздар, мына бул хадисти пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан жакшы насаат осуяттардын бири. Бул хадисти Бухари, Муслим риваят кылган. Анда ошо Абу Саид эль-Худри деген сахаба риваят кылып айтып атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн сахабаларына, ошо жолдо турган сахабаларына кайрылып айтты да: жолго отурбагыла, жолдо баягы сүйлөшүп турбагыла деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аларды ушул жолдо туруп сүйлөшүүнү кайтарып айтканда, ал сахабалар жооп берип атышат: биздин ошо сүйлөшө турган жайыбыз, бул жерди таштай албайбыз, башка айлабыз жок деп үзүрлөрүн айткан кезде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам анда эгерде жолго туруп сүйлөшүүнү таштай албасаңар, анда жолдун акысын бергиле деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат. Мына бул жерде байкасаңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам адамдарды баягы туура эмес ишке алып баруу, ката иштерге алып баруу жолдордон тосуп, анан ошо жолдорго адамдар толук тыйылбаса дагы бирок муктаждыктын айына бара турган болсо, анда ошол ишке аралашканда ошонун аркасынан келип кала турган туура эмес кесептерден сактануу жолун үйрөтүп кетти. Анткени жол негизинен бул эмне үчүн курулган? Ошо адамдар ары бери өтүп, тиричилигин өткөрүшсүн, ары бери кыймыл аракетте болушун деп гана курулган да. Негизги жол куруудагы максат ушу. Жолдун боюнда же жээгинде туруп алып сүйлөшүү бул негизги максаттардан эмес. Анан эгерде кандайдыр бир себептерден, үйдүн тарлыгынан же башка себептерден ким ошо жолго туруп сүйлөшүп калган болсо, анда сөзсүз түрдө ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып кеткен адептерди, жолдун акысын сакташ керек. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо сахабаларына жолдун акысын үйрөтүп кетти. Биз үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламда жакшы үлгү бар, сахабаларында жакшы үлгү бар. Мына ошол алардын таштап кеткен осуяттарынан, жолдорунан биз да алып пайдаланышыбыз керек. Бул жерде мына сахабалар эмне себептен алар баягы өздөрүнүн айтып, ушу жолдо биз сүйлөшүп турабыз, бул жерден баягы кете албайбыз дегендей өзүлөрүн айтып атат. Анткени ал сахабалардын ошол учурдагы жашоолору биз аябай азыр кененчиликте жашап аткан учур болгон эмес. Алардын үйлөрү чектелүү, кенен барып сүйлөшүп отурганга ылайыксыз үйлөр болгон. Анткени алар сахабалар негизги максаттарын динге арнашып, жашоого жанталашып умтулушпай, ошо жашоодогу муктаждыктарын жапкан нерсе болсо, ошо менен чектелип, ошого канааттанып жашап келишкен. Мына сахабалардын байы да болгон, кедейлери да болгон, бизге окшоп кан сарайларды, чоң-чоң үйлөрдү салып, ашыкча жашоо курган эмес. Алар көпчүлүк убакыттарын ошо акыреттин пайдасы үчүн пайдаланып, мына ошого жумшашкан. Мына ошол себептен сахабалар өзүлөрүн айтып атат: биз ушу жолдо туруп гана сүйлөшө алабыз деп. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аларга эмне жакшы талим берип, ушу жолдун акысын үйрөтүп кетти. Пайгамбарыбыз айтты да: андай болсо жолдун акысын бергиле деди. Ошондо илимге кызыккан, эки дүйнөнүн баягы пайдасын ойлогон сахабалар дароо сурашты да: жолдун акысы эмне, Аллахын элчиси деп сурап атышат. Көрүңүздөрбү, мусулман адам бул жашоосунда ошо сахабалардан үлгү алып, ошо динине, дүйнөсүнө пайда келтире турган жакшы нерселерди сураш керек. Булар ошо сахабалар кызыктар болуп, дароо жолдун акысы эмне, ошону билип алалы. Анткени бул жерде сүйлөшүп туруп атабыз.
маектешип атабыз. Демек, биз ошо жолдун акысын толук берели деп дароо үйрөнгөнгө кызыктар болуп ошону сурап атышат. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мына ошо жолдун 5 акысын айтып кетти. Бул эң негизги нерселерден. Албетте мындан башка дагы өзүнүн акылары бар, бирок ушул хадисте келген 5 акыны айтып кетет. Эң биринчисин деп айтты пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, Гаддул басар деди да, көздү сактоо деди. Анткени баарыбызга белгилүү болгондой эле адам баласы жолдун жээгинде турганда көп нерсени көрөт. Элдин кыймыл аракетин, жашоосун, келип кетип атканын, өтүп баратканын көрөт. Анан ошол кезде сөзсүз түрдө адам баласы эмне көзүн сактап туруш керек. Эгерде көзүн сактабаса, адамдардан жагымсыз кыймыл аракеттерди көрүп калыш ыктымал, бирөөнүн ауратына көзү түшүп калыш ыктымал, ошонун аркасынан жаман ой пайда болуш ыктымал. Мына ушунун баары тең баягы өтө жаман иштерден болуп саналат. Шариятта тыюу салынган. Айрыкча мисалы эл көп өтө турган анан баягы тар жолдор болуп калат. Ошол кезде адам баласы өтө этият болуш керек. Байкасаңыздар, жолдун жээгинде кээ бир адамдар өзүнүн үйүнүн жанына отуруп скамейкаларды коюп коет. Анан ошол жерге чогулуп алып сүйлөшөт. Күндүз болобу, караңгыда болобу, кары дебей, жашы дебей, ар кандай акыбалда сүйлөшөт. Анан ошол кезде эмне көздү сакташ керек адам баласы. Айрыкча баягы аял киши өтүп баратканда, эркектер сүйлөшүп калганда көзүн сакташ керек. Анткени аял киши деген аврат. Кээде ар кандай кийинип алыш ыктымал. Шариятка ылайыксыз же ылайыктуу болсо деле абанын климатын алмашып, шамал, ошого окшогон желпел болуп калыш ыктымал, кийимине таасир бере турган. Мына ошол убакта дароо адам баласы көзүн сактап, ошондой өтүп бараткан ар кандай адамдарды карай бербеш керек. Кээде отурганда көчөдө өтүп бараткан же болбосо үйүнө келаткан кошуна колоңдорду көрүп калыш ыктымал. Үйүнө алар ар кандай нерселерди көтөрүп келет, ташып келет. Анан көзүн агытып, мындай алып келди, тигиндей алып келди, мындай кылып атышыптыр, тиги менен келди, баланча келип тигинин үйүнө кирип кетти, бул үйүнөн чыгып кетти деген ушундай баардык адамга зыян келтире турган, пайдасы болгон баардык нерселерден сактаныш үчүн көзүн ар кай жакка агыта бербеш керек. Өзүнүн жанындагы ошо тиешелүү кишилерди карап, көзүн ылдый кылып, ар кимди аңдый бербеш керек. Мына бул ошол жолдун эң чоң акылларынын бири. Анткени бул көз аркылуу адам баласы көп күнөө иштерди кылып коюш ыктымал. Көз аркылуу зына кылып коюш ыктымал. Көз аркылуу кыра албастык кылып коюш ыктымал, жаман көрүп, ач көздөнүп коюш ыктымал. Көз аркылуу бир маалымат алып, ошол аркылуу ушак же башка нерсени таратыш ыктымал. Ошондуктан өтө сакташ керек көздү отурган адам. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо көзгө байланыштуу маселе айтканда каффул ада деди. Ошо жолдон турган кезде башкаларга зыян берип, азар бербеш керек деди да. Мисалы жанагы сүйлөшүп отурганда ар кандай адамдар өтөт. Анан ошолорду карап алып, алардын кыймыл аракетине же сүйлөгөн сөзүнө карап, аларды шылдыңдап тил менен же болбосо кыймыл аракети менен шылдыңдап, бирин адамдар чукулап көрсөтүп, тигини карасаң, муну карасаң, мындай кылып атат, тигиндей кылып атат деп каткырып күлүп отурбаш керек. Мына ушунун баары тең адамдарга зыян берүү болуп саналат. Айрыкча кээде чогулуп турган кездерде адам баласы мисалы өтүп баратса, кандайдыр бир окуяга кирип кетип, жана чогулуп турган адамдар анан бир күлкүлүү сөздөр айтып калса, анан катуу күлүп каткырып ишсе, жанагы өтүп бараткан адамга зыян берет да. Алар ойлойт, ал ойлоп калышы ыктымал, мени шылдыңдап атат, менин аркаман күлүп атат деп. Мына көрүңүздөр, мына ушундай нерселерден өтө сактаныш керек да. Үндү акырын чыгарып, өздөрүнө керектүү болгон дүйнөгө, акыретке пайда алып келе турган нерселер менен маектешип гана отуруш керек. Бирөөлөргө такыр зыян келтирбеш керек сөзү менен.
жанагынтип шылдыңдап кыймыл аракети менен же болбосо сөзү менен шылдыңдоо бул өтө чоң күнөөлөрдүн бири. Мусулман адам баласына зыян келтирүү. Мына ушул дагы зыян келет. Же болбосо баягы сүйлөшүп отурушуп, ошо отурган жерлер жолдун жээгинде болуп калса, жолду булгашып, же какырынып, же мурдун кагып, ошол жака таштандыларын таштап, же бир тамак жеп отурганбызда мусорларды ошол жерге таштап, ыргытып, же сөгүнүп, жаман сөздөр менен сүйлөшүп отуруп, мына ушунун баары тең өтүп бараткан адамдарга зыян берет да. Айрыкча жанагы бир эле негизги жол болуп кала турган болсо, өтүп бараткан адамдар ал жерден тартынат, кызганат, баягы ыңгайсыз абалга болушат. Эмне деп сүйлөп ийишет экен деп. Же айрыкча жалгыз адам өтүп баратканда, же үй бүлөлүү адам өтүп баратса, же аял киши өтүп баратса, же болбосо бир жаш бала өтүп бараткан болсо, чогулгандарды көрүп алып эмне кылат? Уялышат да. Коркот же болбосо. Мына көрүңүздөр, мына билинбей эле адам баласы ошо чогулуп тургандан канча деген адамдарга зыян берип коюшу ыктымал. Кээде ар кай жерде 2-3 эркектерден отуруп алып арак ичип, карта ойношуп, тамеки чегип отурушат. Мунун баары тең элдерге тоскоолдук жаратат. Кээде эркек эмес аялдар, жаш кыздар чогулуп туруп алышып, шыңкылдап күлүшүп, ар кайсы нерсени айтып турушат. Бул дагы ыңгайсыздык жаратат. Мисалы өтүп бараткан эркек киши да болуп калышы ыктымал. Аларды карабай өтүш керек. Алардын туура эмес жагын көрбөй өтүш керек. Мына мунун баары тең көрүңүздөрбү? Баягы адам баласы күнөөгө турте турган нерселер да. Кандай зыян келтирө турган нерсе болбосун, ошонун баарынан адам баласы тыйылыш керек. Тилинен баштап көзүн, дене мүчөлөрүн баардыгын ушул нерселерден сакташ керек. Отурган жерлерин баягы таза кармап, адептүүлүктү сакташ керек. Ушундай жол менен канча деген адамдар, көптөгөн адамдарга зыян берип коюшат. Андан кийинки маселе, ошол жакта отурган адамдар саламга жооп бериш керек. Анткени саламдын эрежеси боюнча саламды ким берет? Мисалы, отуруп турган адамга басып келаткан адам берет да. Атчан адам жөө адамга берет. Анан булар отуруп турганда өтүп бараткан адам салам берет. Мына ошолорго саламга ошо арасынан бирөөсү сөзсүз түрдө жооп бериш керек. Кээде адамдар сөзгө кызып кетишип, сөзгө берилип өткөн адамдын саламына көңүл бурбай жооп бербей коюшат да. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат, ошо салам берүү. Өтүп бараткан адам салам берсе, ошого алик алып жооп бериш керек. Анткени жооп берүү бул милдет, важип болуп саналат. Салам берүү бул сүннөт. Анан бул ошол сөзү кызыган кезде адамдар катуу бир нерсеге кирип кеткенде ошо байкалбай калышы ыктымал да. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул нерсени баса берип айтып атат. Сүйлөшүп отурушуп, көңүл бурбай калышпасын деп. Бул 3-чү жолдун акысы болуп атат. 4-сү амрун бил ма'руф. Ошо жолдо турган кезде жакшылыкка чакырып отуруш керек. Же болбосо жакшылыкка чакырып, жакшы иш кыла албаса адам баласы андай жерге чогулбаш керек. Кантип жакшылыкка чакырат? Мына ошондо биринчи ошол отурган жерде адамдар өзлөрүнөн биринчи башташ керек. Отурганда арасынан мисалы бир адам туура эмес сөз сүйлөп коюшу ыктымал. Ошонун арасындагы адам тыйыш керек. Кой мунун динге каршы сөз болуп атат, мындай сөз сүйлөбө деп. Же бир кыймыл аракет кылып коюш ыктымал. Мисалы бир адам өтүп барса шылдыңдап, көзү менен кыймыл аракет, мимикалары менен шылдыңдап коюш ыктымал адамды. Тилин чыгарып, же болбосо бири-бирине мынтип ишарат кылып көрсөтүп, бири-бирин сайгылап, мына көрдүңбү тигини, мына мынтип атат, тигинтип атат деп. Ошондой туура эмес иштерди көрдү, же ушак айтып коюш ыктымал, же чагымчылдык кылып коюш ыктымал. Ошону дароо ошол жерде чогулуп турган адамдар бири-бирин тыйыш керек. Бул туура эмес иш, арам иш деп. Жана ошондой эле ошол жерде отурган кезде өтүп бараткан адамдар туура эмес иш кылган болсо, мисалы чогулуп отурган убакытта бир адам мисалы тамеки чегип же арак ичип, же арак көтөрүп келатканын көрүп калышты. Же болбосо өтүп бараткан адам 2-3 адам болуп сөгүнүп жаман сөздөрдү айтып кетип баратышат. Мына ошол дароо ошол замат ошол отурган адамдар ошолордун арасынан бирөө чыгып жакшы сөз менен, даанышмандык менен акырын кайтарып жаман иштен жакшылыкка чакырып коюш керек. Бул жолдун акысы. Анткени адам баласы ошол күнөө ишке, туура эмес ишке күбө болуп калды да.
күбө болгондон кийин ошону дароо кайтарыш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана Муслим риваят кылган башка бир хадис бар. Ошол хадисти да ушу Абу Саид Худри деген сахаба риваят кылат да. Ошол хадисти риваят кылган киши ал хадисти риваят кылат да. Эмне деп айтат ошону Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам? Ким ошо жамандык иш көргөн болсо, ошону колу менен кайтарсын деп атпайбы? Колу менен кайтара албаса, тили менен кайтарсын. Тили менен кайтара албаса, жүрөгү менен кайтарсын. Ал деген мусулмандын чоң бир милдети, анан жакшы иш болуп саналган сооп иштердин бири. Дароо туура эмес иш көрүп калса, жакшылык болуп калса, жакшылык жакка, жамандыкты жамандыкка кайтарыш керек. Анан ошо чогулуп отуруп алып, жөн отура бербестен бири-бирине даават кылыш керек адамдар. Мен баягы биринчи жакшылыкты айтам деп берки жамандыкты кайтаруу эркектер негизи экөө бири эле жанаша келет. Жакшылыкка чакыруу 4-сү, жамандыктан кайтаруу бул 5-си да. Анан экөөнү чогуу эле айта берейин. Адам баласы ошо жерде отурганда ошо сөзүнүн негизги ролу адамдардын ошо отурган жерде ушул баардыгы тең жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу болуп туруш керек да. Сүйлөгөн сөздөрү пайдалуу, акыретке, жашоого байланыштуу, акыретке пайда келтире турган ибадат жөнүндө же болбосо жашоого пайда келтире турган жашоонун тажрыйбалары, жашоону өткөрүү, кандай жашаш керек, кандай адал ырыскы табыш керек, соода саттыктын жолу, андан башка ушундай пайдалуу нерсе менен гана сүйлөшүш керек. Адамдар бири-бирине кеңеш берип, жол көрсөтүп, насаат кылып дегенде. Ушунун баары тең жакшылык болот. Жамандыктан кайтаруу болсо, мына акыркы 5-си жанагы биз айтып кеткен, мисал кылып кеткен ошо баардык иштерим бар ошого келет. Адам баласы жөн гана отура бербестен ушундай нерселер менен алек болуп, ошо жолдун акысын бериш керек. Болбосо эгерде адамдар ушундай нерсени кыла алышпаса, бере албаса, анда андай жерге чогулбаш керек. Бул хадисте келген нерсе эле адамдар атайын баягы бир жерге чогулуп алып отурган жай эмес. Кээде адамдар бир жерден чыгып келатып, же коноктон чыгып келатышып, же окуу жайдан, же иштеген жерден чыгып келатып, анан көчөгө 5 мүнөт, 10 мүнөт тура калышат го, сүйлөшүп. Ар кандай себептин натыйжасында. Мына ошол моментте да, ошол учурда дагы ушундай эрежелерди сакташ керек да. Кээде адамдар байкабай бир жерден чыгып алып, жанагындай адамдарга ылайыкталып жасалган кичинекей жолдор, тротуар деп коет го. Ошол жака туруп алышып дагы адамдарга зыян келтирип коюшат. Ар кандай мисалы велосипед тепкен, араба менен өтүп бараткан, же жөө басып бараткан, же жүк көтөрүп бараткан адамдар болот. Ошолорго тоскоолдук болуп, байкай сөзгө кирип кетишет да. Ошондойлуктун арасынан бирөөсү чыгып келип, мындайраак чыгып алалы, жээкке чыгып алалы, зыян тийгизбейли деп ошо бири-бирин оңдоп, туура жолго багыттап туруш керек. Эгерде сөздөрү көбөйүп бараткан болсо, анда кой жолдон алыстайлы дагы ылайыктуу киши өтпөгөн жерге барып сүйлөшөлү деп, ошондой ылайыктуу жерге барыш керек. Үйдүн ичи болобу, же эл көп өтпөгөн жолдон нарыраак жак болобу, ошол жерге барып сүйлөшүп сөздөрүн улантыш керек да. Мына бул нерсе адамдардын жашоосунда күнүнө кайталып турган, такай болуп турган нерсе. Анан ошону ар бир мусулман эркек аялы эсине тутуп, башка шариаттын адептерин, өкүмдөрүн карманган сыяктуу эле ошол көчөдө сүйлөшүп калган кезде, көчөдө отуруп калган кезде дароо эстерине тутуп, ушуну эстен чыгарбаганга аракет кылыш керек. Анткени мусулман адам жашоосун баардыгын пайдалуу жол менен өткөргөнгө аракет кылыш керек да. Кайсы жерге барбасын, кандай акыбалда болбосун, ошо мен турган жерим, мисалы, кайсы жерге келди, мечит болуп калса, мечитке келгенде эмне кылыш керек, кандай адептер бар, конок барып калса, мисалы, кандай адептер бар, адам баласы кантип өзүн алып жүрүш керек дегендей. Жана ошондой эле жолго туруп калганда жолдун кандай адептери бар эле, акысы бар эле деп дароо эстеп, мына ушундай нерселерге амал кылыш керек. Бул ушу өзүбүзгө эле пайда келтире турган жана адамдарга зыян келтире турган, зыян келтирүүдөн тосо турган мына жакшы эреже, адептер. Өзүбүз амал кылып, ушуну бала чакабызга үйрөтүп айтып, мына көрүңүздөр, мына кыска эле хадис, ушуну ушундай таристе мааниде кылып, үй бүлө кожоюндары, атасыбы же апасыбы же агасыбы
эжелери өзүнүн жакындарына окуп берип түшүндүрүп жолдун акысы ушул деп айтып туруш керек балдарга. Анан кичинекей кезинен баштап ушундай таалимге, тарбияга көнгөн балдар иншалла өздөрү да жакшылык ишке жетишет жана мусулман адамдарга дагы жамандык зыян келтиришпейт. Аллах субхана таала баарыбызга жакшы адеп акылыктарды насип кылсын. Эки дүйнөдө пайда боло турган баардык жакшылыкты бизге насип кылсын. Allahümme salli ve sellem ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.